Сыздар, ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер сүрдүү жеңүүнүн жолдору темасында маегибизди көрө аласыздар. Биздин темабыздан алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Ар бир адам коомчулукта болсун, көпчүлүк арасында болсун, албетте сүрдөбөстөн, толкунданбастан оюн ээн эркин айтууну каалайт. Эмесе бүгүн бизде конокто ораторлук өнөр тренери, ырчы жана жергиликтүү кеңештин депутаты Нуржахан Асылбашева конокто. Ассаламу алейкум, Нуржахан эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Ассаламу алейкум, арыбаңыздар. Ушул куттуу студияга келип турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн буюрса алайбагандай актуалдуу теманын үстүндө сүйлөшкөн жатабыз. Оратордук өнөрдүн эң эле керектүү, эң эле баалуу жана актуалдуу темасы бул эл алдына чыгууда толкундануу, коркуу, аны кантип алдын алсам болот, жана такыр жок кылып салсам болобу деген суроо. Ооба, эң туура айттыңыз. Негизи сүрдүү жеңүүнү бүгүнкү күндө сүрдүү жеңүү боюнча ушул өтө актуалдуу болуп келатат элибизде дагы. Эмесе эң эле алгач сизге суроо uzatайын. Негизи сүр деген сөздүн өзүн чечмелеп алсак, эмне себептен адам баласында сүр болот? Негизи эле таптакыр сүрдөбөгөн адамдын өзү болушу мүмкүнбү? Чоң рахмат сурооңузга. Эл алдына чыгып сүйлөөдөгү толкундануу, сүрдөө, коркунуч деп дагы айтып кетишет. Негизи ар бир адам, мен азыр силерге башында эле айтып кетейин деп атам да бул нерсени. Ар бир адам жашоосунда толкунданган, толкунданат жана толкунданып келет. Эл алдына чыгып сүйлөөнүн алдында 95% адам толкунданат. Тактап айтканда 100гө жакын болуп атат да. Демек, ар бир адамда толкундануу бар. Керек болсо, тажрыйбалуу, эл алдына бир 5000, 10000 жолу чыккан адамда деле жеңил толкундануу болот. Биз бул жактан ошол толкундануунун аша чаап андан ары өтүп кетүүсүнүн үстүнөн иштөө, мына ошого көп көңүл бурушубуз керек да. Ал эми жеңил толкундануу ар бирибизде болот. Ошону туура багытка бура алдыкпы же бура алган жокпузбу? Кептин баары ошол нерседе жатат. Азыр толкундануу боюнча айтып калдык. Но ушул сүр толкундары дагы бир канча топко бөлүнсө керек, Эмесе ошол кандай түрлөрү бар? Ушул боюнча дагы токтолуп кетсеңиз. Негизи толкундануу бул эмне? Толкундануу бул нормалдуу организмдин нормалдуу процесси. Жогоруда айткандай, ар бир адамда толкундануу болот. Бул физиологияда биз менен кошо төрөлгөн инстинкт деп айтсак болот да. Ошондон улам биз толкунданууну канча түргө бөлсөк болот? Аны аябай майдалап бөлүүнүн кереги жок. Эки эле чоң топко бөлсөк болот. Бул реалдуу толкундануубу же коркунучпу, же реалдуу эмес толкундануубу же коркунучпу деп экиге бөлсөк болот. Реалдуу деген бул эмне? Реалдуу бул биздин жашообузга кандайдыр бир коопсуздук алып келчү нерсе. Эгерде биз колубузду ысык чайнекке коюп алсак, анда биз ошол замат артка тартабыз, туурабы? Анткени бул биздин жашообузга коопсуздук алып келип жатат. Кечке кармап турсам, демек колум күйүп кетет. Же болбосо машина катуу келе жатат, биз жолдон өтүшүбүз керек. Биз же аркага качабыз, же алдыга тезирээк чуркап өтүп кеткенге аракет кылабыз. Бул реалдуу коркунуч. Бул жашообузга кандайдыр бир коопсуздук алып келген нерсе. Бул нерсе бизге өлүм алып келиши мүмкүн. Ошого биз реалдуу экенин көрүп турабыз. Артыбыздан катуу ит чуркап келе жатат. Бул дагы реалдуу коркунуч. Ал эми реалдуу эмес коркунуч бул эмне? Бул биздин ошол эле аң сезимибизде, элестетүүбүздө жаралган коркунуч болушу мүмкүн. Реалдуу эмес да, бул нерсе боло элек, ал болушу мүмкүн же болбошу мүмкүн. Бирок ал нерсени биздин мээ боло турган нерседей кабыл алат да. Ошого реалдуу эмес болсо дагы аны мээ ага чейин эле канчалаган процесстерди жүргүзүп, бул нерсе болот экен, кой буга жардам берейин деп бизге болушунча энергия жумшап баштайт да ошол нерсегечи. Негизи бардык сезимдердин арасынан ошол коркунучка биз аябай көп, эл алдына чыгып сүйлөөдөгү коркунучка көп энергия кетирет экенбиз. Эгерде биз ошол нерсени мондой болуп калсачы, эгерде сүйлөй албай калсамчы деп ойлоно берсек, ошого энергия кете берет да. Көп энергияга кете берет. Аягында биз өзүбүз анчалык ойлогондой эмес энергияны элдерге бере албай калабыз да. Динамика азайып калат ошондон улам. Ошого биз биринчи учурда коркуудан арылам десек, анда албетте ойлорубуздун үстүнөн дагы иштеп коюшубуз керек да. Эми сизге жакшы бир кызыктуу суроо uzatайын. Мисалы, мен көпчүлүктөн сурасам эле, кайсыл учурда сиз кандай учурда толкунданасыз десек, көпчүлүк айтат, мен коомчулукта, мисалы той топурларга чыкканда, кабыл тилек айтып жатканда, же болбосо бир публикага чыкканда, презентация баштаганда абдан толкундануу болот, сүрдөө болот дейт да. Но ушул толкундоонун кандай жолдорунан чыгып кетсе болот? Кандай ошону жеңүүнүн жолдору бар? Ушул боюнча дагы айтсаңыз.
ооба айтып кеткендей эле толкундануудан 95% адам коркот да. 100% адам 95% адам корксо, анан баардык коркунучтардын тизмеси бар атайын. Ошол тизмеде экинчи орунда бул эл алдына чыгып сүйлөдөгү коркунуч турат экен. Экинчи орунда, биринчи орунда кайсыл коркунуч? Албетте бул өлүмдөн коркуу экен, а экинчи орунда эле эл алдына чыгып сүйлөөдөн коркуу. Эмне үчүн биз бул нерседен аябай коркобуз? Анткени адамдын ошол эволюциялык жолун карап коюшубуз керек да. Эволюциялык жолунда биз дайыма коомдо жүргөнбүз. Дайыма жаныбызда коомчулук дегенде эми биз тууган урук, ошол эле мүмкүн досторубуз дайыма көнгөнбүз да ошол нерсегечи. Социалдык жаныбар деп коет адамдардычы. Социалдык жаныбар бул аябай андай катуу угулушу мүмкүн, одоно бирок биз чындап эле ошондойбуз. Бүгүнкү күнү деле биз дайыма жаныбызда бирөө болушун каалайбыз да. Үй бүлө курабыз, тууган урук күтөбүз деген сыяктуу. Анан эл алдына чыгып атканда адам жалгыз чыгат, жалгыз чыгат. Эгерде ал мен жалгыз чыксам, анда бул нерсе мага коопсуздук алып келиши мүмкүн деп ушундай түшүнөт экен да бул нерсеге. Мурун, мындан 40 000 жыл мурун карап коелук да, адамдын рептильный мээси пайда болгон. Рептилдик мээ же болбосо байыркы мээ. Байыркы мээнин негизги максаты бул адамга кошумча энергия берип туруу, ошол эле учурда энергиясын сактап туруу, тактап айтканда. Адамга көбүрөөк энергиясын чачыратып жибербеш керек, ошону сактап туруш керек. Адамдын ден соолугун, адамдын тулку боюн тактап айтканда дайыма кандайдыр бир коопсуздуктан сактап туруу. Так ошол эл алдына чыгууда ошол мээ иштеп баштайт да, байыркы мээ. Бул коопсуздук болуп атат, бул нерседен тезирээк чыгыш керек же бул нерсеге барбай эле коюш керек деп ойлойбуз да. Бирок ал канча миң жыл мурун болгон. Жана ошол маалда чындап эле адамдарда такыр коопсуздук деген нерсе жогорку деңгээлде болгон да. Ал жырткычтар болгон, баягы жапайы дүйнө болгон ал учурда, техника деген нерсе жок болгон. Бүгүнкү күнү такыр башка заманда жашайбыз. Бүгүнкү күнү үнүбүздү катуураак чыгаргыбыз келсе, микрофон деген нерсе бар. Бүгүн биз сиздер менен жаман сүйлөгөн учурда дагы эч ким ал нерсе тууралуу бизге баягы жаман комментарий айтпайт. Бул биздин гана ошол нерсеге болгон, ошол ситуацияга болгон көз карашыбыз да. Демек, эми мына ушул публикага мисалы чыктык дейли да. Мына ошол учурда бизде толкундануу, сүрдөө пайда болду, эмне деп айтарыбызды билбей калдык, өзүбүздү жоготуп койдук кээ бир учурларда. Ошол учурда кантип өзүбүздү контролдоп кете алабыз? Кантип биз ошол туура ошол жерде сүрдүүнүн, арылуунун жолдорун, ыкмаларын колдоно алабыз? Биз ошол ыкмалары боюнча дагы айтып өтсөңүз. Эгерде аша чаап толкундануу болуп кеткен болсо, анда биз ал нерсени токтото албай калабыз да. Анткени физиология өзүн өзү иштеп кете берет да. Колдорубуз титирейт, үнүбүз буулат, үнүбүз чыкпай калат, кырылдайт, бетибиз кызарат, тер басат да. Ошондой болот, жүрөктүн согушу тездейт, анан оюбуз чачырайт. Биз ошол нерсеге жеткирбешибиз керек да, биздин максат. Ошого эл алдына чыгарда биз бир орунда отуруп албашыбыз керек. Отуруп алганда биздеги адреналин, бөйрөктөр адреналинди иштеп баштайт да. Адреналин биздин организмге кан аркылуу тарап кетет дагы, энергиябыз жогорулайт. Биз мурункудан дагы көбүрөөк энергияга ээ болуп калабыз дагы. Отура бергенде анын баардыгы бизде тура берет. Ошого сүйлөп баштаганда бизде ашыкча жанакы энергияны кетире албаган үчүн ал титирекке, анан калтыракка, үнгө, туура эмес жакка багытталып кетет. Ошого отуруп албайбыз биринчи учурда. Жана экспресс көнүгүүлөр бар. Кааласак ал нерсени азыр деле жасасак болот. Экспресс көнүгүүлөр бул. Бизге көрсөтүп берсеңиз. Көрсөтүп берем албетте. Биз толку боюбузду биринчи учурда бош абалга алып келип алышыбыз керек. Анткени биздин жан дүйнөбүздүн үйү бул толку бой туурабы. Толку боюбузду бир ушундай бир расслабленный деп коет орусча, же жай баракат абалга алып келип алсак, анда сүйлөгөнгө дагы жеңил болот. Мисалы экспресс көнүгүү кандай болушу мүмкүн? Денебиздеги ашыкча толкундануу кетирип жибериш үчүн толкунданууну биз колдорубузду мындай кармайбыз, кааласаңыз менен чогулсаңыз болот. Кармап алабыз дагы, алгач катуу кармайбыз, мындай кысылуу болот да кадимкидей. Биздин билекке чейин катуу, колубузду катуу мыжыйбыз. Андан кийин ошол нерсе чыканакка өтөт, дагы да мыжыйбыз. Андан кийин ал нерсе мойну, ийнибизге өтөт, ооба. Андан кийин мойнубуз дагы кысылат, бетибиз, башыбыз бүт кысылат. Ушундай кармап турабыз бир мүнөткө чейин. Андан кийин жиберебиз. Ооба. Үйрөп туруп бул нерсени жиберебиз. Ошондо жанакы толкундануу, уйгу ичибиздеги сыртка чыгып кетет. Толку боюбуз кадимкидей бир жеңил абалга келип калат да. Туура, азыр өзүм дагы байкадым. Байкадыңызбы? Ушунда мойнуп катты тырышканда кадимкидей баардыгы дене мүчөлөрүбүз баары тырышып да, кой бергенде жеңилдечү жеңилденүү болот экен. Бул көнүгүүнү бүт жерде жасасаңыз болот. Мына тойдо азыр сүйлөйм делгенде деле чуркап барып бир буш тутап жасай калсаңыз болот, бирок
эл эмне дейт деп ойлоп калышыбыз мүмкүн да. Мени көрсөм эмне деп айтат, бул эмне болуп атат деп айтат деп уялсак, анда жок дегенде ошол оюбузду туура нукка бурганга аракет кылышыбыз керек. Азыр мен сөзүмдү унутуп калам, азыр мен эмне болом, эл эмне деп айтат, бул жакта отурган авторитеттүү адам мен аябай сыйлайм, абройлуу, анын ою мага маанилүү, ал эмне деп айтат дегендин ордуна сүйлөй турган сөзүбүзгө көңүл бурабыз жана оюбузду кайрадан мен жакшы сүйлөйм, мен сүйлөгөнүм баарына жагат, бул жактагы публика, мен угуп аткан баардык адамдарга дагы, угуучуларга дагы менин сүйлөгөнүм жагат деп ошентип өзүбүздү күлөнтүшүбүз керек да. Анткени адам баласы өзүнүн сөз аркылуу, өзүнүн ою аркылуу гана күлөнтө алат. Ооба, эң туура айттыңыз. Азыр сиз жакшы айтып кеттиңиз. Мына ушул учурда мен азыр Кадыр Баркка токтолгум келип калды да. Мисалы, көпчүлүк адамдар самооценка деп коебуз да орус тилинде. Өздөрүнүн Кадыр Баркын түшүрүп алат дагы, кайсы бир бирөөнү салыштырып отуруп, ошол учурда да толкундоо сүрдө пайда болобу деп ойлойм да. Алардын алдында сөйлөгүсү келбейт же сүйлөй албайт, эмне деп айтаарын билбейт. Мына ушул Кадыр Баркка да токтолуп кетсеңиз. Кадыр Барк, өзүнө болгон ишеним, өздүк баалоо аябай жакшы суроо. Негизи оратордук өнөрдүн деле негизги идеясы ошол өзүңө ишен. Эгерде өзүңө ишенген, өзүңдүн баалуулугуңду билген адам болсоң, анда жана жөнөкөй өзүң жашоодо кандай жүрсөң, элге деле ошондой сүйлөсөң, баарына жагасың дейт да. Атайын өзүңдү бурмалап жасап кереги жок, анткени жасалмалуулуктан баардыгы тажаган дейт. Ошол нерсе да негизги борбордук идеясы. Өзүбүздү баягы баалуулугубузду, өзүбүздүн баалуулугубузду жогорулатыш үчүн биз өзүбүз тууралуу билишибиз керекпиз да. Кандай адаммын, менин оң жактарым, терс жактарым деп анализ жүргүзүп туруп аябай кандай маанилүү да. Эгерде өзүбүзгө көрүнбөй турса, анда өзүңөрдүн жакын адамдарыңардан сурагыла. Эми жакын дегенде атабыз, апабыз, байкебиз, сиңдибиздерден кийинчерээк сураңыздар. Алгач досторуңардан баштасаңар болот. Анткени кээ бир учурларда биздин жакын адамдарыбыз бетке айтып салып, бизди тарынтып алышы дагы мүмкүн да. Ошого мындай досторуңардан сурап, силерди билбеген адамдардан сурасаңар болот. Бүгүнкү күнү бардыгыбызда уюлдук телефондор бар. Уюлдук телефондон деле сторизге киргизип койсоңуз, мен кандай адаммын десе, жазып чыгат да. Сиз ушундайсыз, мен сизди бир көргөм, мондай мага таасир калтыргансыз деп жазышат да. Анан ошондон улам дагы сиз ушундай экенмин да деп анализ жасап баштайсыз. Жана өздүк баалоону бир күндө жогорулатып коюу мүмкүн эмес. Бул нерсенин үстүнөн көп иштеш керек деп ойлойм. Бул аябай кандай терең темалардын бири деп айтсам болот. Анткени адам баласы адам болуп калыптаныш үчүн ал көптөгөн этаптарды өтөт да. Биринчиден бул кичинекей кезинде ата энесинин тарбиясы, андан кийин коомчулук, достору, мисалы үчүн айлана чөйрөсү, классташтары, достору ким менен көбүрөөк сүйлөшөт, окуган китептери, көргөн фильмдери, ошол эле учурда социалдык тармактарда кимге подпискасы бар, ошонун баардыгы адам катары калыптандыра берет. Жашаган коом менталитет, биздин маданият, мына ошонун баардыгы адам катары калыптандырат. Ошонун ичинде эле мисалы үчүн Кыргызстанда биздин өзүбүздүн када салтыбыз, маданиятыбыз, ошол эле учурда менталитетибиз бар. Жана бизде аябай көп тараган эл эмне дейт деген нерсе бар да. Ошондон улам дагы эл эмне деп калат, эмне дейт деп биз чоң тойлорду уюштурабыз туурабы. Анын оюн мага баалуу, андан көрөк мен аны айтпай эле койсомбу деп кайрадан өзүбүздү артка түшүрөбүз да. Ошол чоң бир комплекс деп айтсам болот да, баарыбызда бар. Бирок андан арылсак болот. Демек, андан арылуунун жолдору бар. Албетте, жолдору бар. Жакшы, рахмат. Анан дагы бир кызык өзүмдө ой бар да, мына суроо бар. Бул мисалы биз сүрдөп жаткан учурда сөз түрдө бир алмаштырабыз да, мисалы деп же болбосо деп же ошо деп ушинтип токтолуп баштайбыз да. Сүйлөгөн сөздөрүбүздө кайсы бир деңгээлде ой толгоолордун алдында кадимкидей сөздөрүбүз башка жака бурмаланып кетет. Мына ушул сүйлөп аткан ыкмалар туурабы? Бул биздин жанагы сүйлөө байлыгы, сөз байлыгыбызды же болбосо укулуктуулугубузду мындай жоготпойбу? Сиз мите сөздөр тууралуу айтып аткан окшойсуз. Мите сөздөргө токтолуп атам. Бул паразит деп орус тилинде айтып. Орус тилинде паразит, кыргызча мите сөздөр. Ооба билип алышыбыз керек, кайсынысы бизге керек, кайсынысы бизге кереги жок, же болбосо кайсыл сөздөр мите сөздөргө кирет. Эмесе, дейт, ошол, кечке эле дей берүү, ооба бул мите сөздөр. Бирок кээ бир учурларда адам ойлонот. Ойлонуп атканда дагы ал музыкалык түрдө деп ойлонушу мүмкүн. Бул мите сөздөргө кирбейт. Ошого кайсыл мите сөздөргө кирет, кирберин билгенден кийин, эгерде менде мите сөз болсо, анда бул менин сөз байлыгымдын аздыгында да. Сөз байлык аз болгондо адам ойлонуп калат, эмне деп айтсам депчи. Ошого сөз байлыкты жогорулатыш керек бул жактан. Сөз байлыкты китеп аркылуу жогорулатсак болот деп аябай кеңири таралган маалымат бар. Ооба, китеп аркылуу жогорулатсак болот, бирок аны кантип окуш керек.
Негизи бул дагы бир лайфхак деп айтсам болот. 3П деген эреже бар, орус тилинен алынган. Прочитать, пометить, пересказать дейт. Тактап айтканда окуйсуң, окугандан кийин керектүү жерлерин белгилейсиң. Экинчиси, үчүнчүсү анын түшүнүгүн бирөөгө айтып бересиң. Качан гана түшүнүгүбүздү айтып бергенде, ошондо биздин сөз байлык жогорулайт. Эгерде жөн эле китепти унчукпай окуй берсек, анда сөз байлык ал учурда жогорулабайт. Ал нерсе биздин подсознание же көмөскө мээге кете берет, а жашоодо ал сөздү колдонбойбуз. Ошого окуп атканда китепти үнүбүздү чыгарып окуйбуз. Үнүбүздү чыгарып өзүбүздүн интонацияга көңүл бурабыз. Экинчиден, жаңы сөздөрдү атайын дептер ачып ошол жерге жазабыз. Керектүү сөздөрдү. Анан ал сөздөрдү жазып койбостон, аны эртеси күнү же ошол эле убакта колдонгонго аракет кылабыз. Биз уккан, жазган жаңы сөздөрдү. Түшүнүгүбүздү бирөөгө айтып берсек сонун, эгерде айтып бергенге киши жок болсо, анда аны өз диктофонго жаздырсак болот жана кайра уксак болот. Жакшы айттыңыз. Сөз түрдө биз өзүбүз да колдонуп көрүшүбүз керек экен. Ооба. Ал эми ушул эле учурда сөз байлыкты өстүрүүдө же тактамай сүйлөөдө, мисалы, жаңылмаштын дагы пайдасы зор деп айтышат да. Ошого канчалык деңгээлде далил бар бул боюнча? Мисалы, ушул боюнча өзүңүз Жаңылмач бул салттуу ыкма. Мен өзүм жакшы көрөм жаңылмачтарды. Айтып турам жаңылмачтарды. Жаңылмач бул адамдын дикциясын жакшыртат. Дикцияны жакшыртат. Бул кыргыз тили адабиятына деле кирет го сабак катарында. Бирок биз аны жаңылмачты айтып берип коюшубуз керек деп эле айтып бергенден кийин унутуп калабыз да. Бул жакта кептин бардыгы биз канчалык регулярдуу жаңылмачты айтып турабыз. Эгерде күн сайын жаңылмач айтып турсаңыз, анда дикцияңыз оңолот чындап эле. Эгерде аны бир айтып анан калтырып койгондо дикция оңолбойт. Ошого өзүңөргө жаккан жаңылмачтарды алып, 5 болобу, 6 болобу, аны күн сайын айтып турсаңыз, жаттап деле каласыңар да 1-2 уккандан кийин. Жаңылмачтардын маанисин билип алсак эле калганы окшошуп кете берет го. Аны күн сайын айта беришибиз керек. Айта берсек, ал нерсени кадимкидей дикция 10 күндөн кийин оңолгонун байкайсыздар да. Анткени мен окуучуларыма айтам, 10 күндөн кийин кадимкидей алардын дикциясы оңолот, жеңил сөз сүйлөгөн сөзүндө жеңилдик пайда болот да, тамгаларында жеңилдик пайда болот. Мен ушунда дагы бир ой бар да, мисалы, ушул нерсени баштаарда кээ бир адамдар бир күн кайталайт, 2 күн, 3 күн кайталайт, андан кийин уже токтотуп коюшат да. Демек, буну күндөп кайталаган учурда гана натыйжа болушу мүмкүн да, туурабы? Регулярдуулук керек ооба. Бүт нерседе регулярдуулук керек да. Мисалы, адам өзүнүн ишинин профессионалы болуш үчүн ал 5000 жолу кылыш керек да бир нерсеничи. Ошондо профессионалдуулук пайда болот. Мугалимдер деле өзүнүн жылдар өткөн сайын аябагандай тажрыйбалуу болуп калышат го, ошол сыяктуу эле да. Мисалы үчүн ораторлорду деле карап көрсөк, аябай белгилүү оратор, бирок агрессивдүү оратордун катарына кирет Гитлер. Гитлер деле өз убагында эл алдына 500 жолу чыккандан кийин өзүнө болгон ишеним пайда болгон экен. Ага чейин эң биринчи анын чыгуулары, эң биринчи чыгып эл алдында сүйлөгөн сөздөрүндө өзүнө болгон ишеним аз болгон, элдин көңүлүн бура алган эмес, ал баягы сөзүн унутуп калган. Бирок кийин сүйлөп атканда канча миңдеген аскерлерди согушка кетирген, өзүнүн сөзү менен, сөздүн күчү кудурети менен. Ошого практика, тажрыйбалашыбыз керек. Биз ал нерсе тууралуу билдик, маалымат алдык, маалыматты деп эле ошол бойдон өзүбүздө калтырып койбой, ал нерсени иш жүзүнө ашырып баштоо. Мына ошондо гана жыйынтык болот. Оратордук өнөрдү дагы мисалы үчүн үйрөндүк. Азыркы күнү курстар аябай кандай көп, тренерлер дагы көбөйүп баштаганы мени аябай сүйүндүрөт. Ар биринин өзүнүн ыкмасы бар. Бүгүнкү күндө ар бир адам бирөө техникага көбүрөөк басым жасаса, бирөөсү психологияга көбүрөөк басым жасайт, кээ бирлери айкалыштырат ал нерсени. Бирок ал билимди алгандан кийин окуучу колдонуп атабы? Ал алгандан кийин барып жок дегенде жанакындай чоң тойлордо сүйлөп атабы, тостордо? Кептин баары ошондо да. Эгерде сүйлөбөсө деп ошол бойдон калып кетет. Тилди деле үйрөнгөндө биз англис тилин үйрөнөбүз. Мен канча жыл бардым эле, бирок бүгүнкү күнү меники азыр жаңы эле баштапкы деңгээлине түшүп кетти. Анткени мен колдонгон жокмун ал нерсени. Ошол сыяктуу эле да бул нерсе дагы. Бирок негизи билим алуу бул ийне менен кудук казгандай деп бекер айтылбайт экен да. Биз өмүр бою билим ала берет экенбиз. Мисалы, оратордук өнөрдү берип келем, бирок мен дагы дайыма квалификациямды жогорулатып турам. Анткени жаңы бир техникалар пайда болот. Анткени берүү ыкмасына көңүл буруш керек. Ошонун негизинде биз тренер өскөн сайын анын окуучулары дагы өсөт да. Эң туура айттыңыз. Жакшы, азыр биз уже ораторлук чеберчилик боюнча дагы кыскача маалымат алып атабыз. Анан бүгүнкү күнү мисалы ораторлор сиз айткандай өтө көп. Негизи ораторлорду байкап көрсөк, аларда лидерлик сыпат деген бар да. Кадимки эле адамдарды өзүнө тартуу, кызыктыруу деген. Мына ушунун кандай сырлары бар? Ошолор боюнча дагы айтып. Лидерликти ачуу боюнча дейсизби? Ачуу боюнча дагы.
Негизи мындай бир сурамжылоо жүргөн экен. Бул Гарвард университетинде. Гарвард университети бул дүйнө жүзүнө билим берүү системасы менен гана эмес, Гарвард университетинин алкагында изилдөө борбор бар. Ошол изилдөө борборунда 500 ийгиликтүү адамдарды алышкан. 500 ийгиликтүү адамдар бул социалдык чөйрөдө, саясатта, бизнесте сиздин кайсыл сапатыңыз сизди ушундай ийгиликтүү кылган деген суроо болгон да. Анан азыр сурап отурбай эле 99% эмне деп айткан? 99% бул эл менен баарлаша билүү деп айткан экен да. Демек, лидерлик сапатты өстүрүүдө баарлашуу негизги ролду ойнойт дегеним да. Адам саясатта болобу, бизнесте болобу, ал лидер болуш керек да. Лидер болбосо команда түзө албайт. Лидер болбосо ал деген саясатта баягы эл алдына чыгып сүйлөш керек да, сүйлөй албайт. Ошол сыяктуу экөө бири-бири менен тыгыз байланышта да. Лидерлик сапат жана баарлашуу. Анан бардык эле адамдар төрөлгөндө бирдей төрөлөбүз. Бирок бара-бара негедир бирөө экстраверт баарлашууга ачык болсо, бирөө интроверт баарлашууга жабык болуп калат. Мунун бардыгы ошол айтып кеткен адамдын калыптануу факторларында жатат да. Кандай чөйрөдө чоңойгон, кандай тарбия алган, кандай нерселерди көргөн, жана албетте кандай бир комплекстерден улам да. Кандай комплекстен улам, ал мындай жабык болуп калды. Лидерлик сапатты өстүрсө болот. Оратордук өнөрдү дагы өстүргөндө лидерлик сапатты дагы өзүбүздү өстүрсөк болот. Ал нерсеге дагы көңүл буруп, эң алгач өзүбүзгө туура суроо берсек, кантип мен лидерлик сапатты өстүрө алам десек, анда биз туура багытты көздөй кеткен болобуз. Ошол эле сыяктуу кантип мен ораторлук жөндөмдү өзүмдү өстүрсөм болот деген суроодон улам биз туура андан кийинки кадамдарды таштап баштайбыз. Жакшы, рахмат. Анан Нуржахан эже, сизге мисалы үй бүлөлүк темасындагы бир суроону бергим келип отурат. Көпчүлүк бизде айымдарыбыз ушундай сурашат, мисалы мага деле кайрылгандар болот да. Мен кайын журтум менен, жолдошум менен жакшы сүйлөшө албайм дейт. Сүйлөп аткан учурда эмне деп айтарымды билбейм дейт. Кантип баарлашсам болот, кантип ушундай сүрдөн арылуунун жолдору бар, ушул боюнча дагы мындай оюмду ээн эркин айтып, ушул суроого кандай өзүңүздүн кеңешиңизди айта аласыз? Карым-катнаш дүйнөсү бул дагы аябагандай психологияда дагы айтышат го, аябагандай оор айым үчүн, мисалы күйөөгө чыкканга чейин, турмуш курганга чейин кыз киши аябагандай эркиндикте жүрөт эмеспи? Эркиндик дегеним эми ата-энесине эле көз каранды болот туурабы? Ал эми үй бүлө кургандан кийин анын бир башы канчалаган башка айланып кетет да. Бул жолдошу, кайын журттары, анан бала чакасы. Ошондо чыныгы айым үчүн жаш сабактар башталат да. Мына ошол сабактарды туура өтүү өзү бир сыноо болуш керек деп ойлойм да. Бул кичинекей киришүү болсун да. Негизи ар бир үй бүлөдө өзүнүн бир индивидуалдуу подходтору бар го дейм да. Бир нерсе менен бардыгынын суроосуна жооп берүү дагы бул жерде оор болуп калат. Бирок бул жерде мындай да, көпчүлүк үй бүлөлөрдө эмнени байкаса болот? Айым өзүнүн сезимдерин ачык билгизе албагандыгында, же болбосо мисалы үчүн бир нерсени каалап жатат, ал нерсени ачык айтпай, мындай же ичинде туюп, же айттым дейт, бирок ичинде эле ойлонуп жүрө берет ал жөнүндөчү. Ошол нерсени ачык сыртка чыгарганды билишибиз керек да. Ал нерсе өзүбүздүн, ар бир адамдын өзүнүн мындай бир чек арасы болот да. Өзүнүн чек арасын так билсе, айым болобу, мырза болобу, анда ал ошол чек арага эч кимди киргизбейт, киргизсе өзүнүн уруксаты менен гана киргизет да. Так ошол чек араны тургузуу, мына ошол нерсе керек го дейм да. Чек араны кантип тургузат? Бул ошо өзүнө болгон кайрадан баалуулук. Өзүнүн баалаган, сыйлаган адам башкаларды дагы сыйлайт, баалайт, жана бул нерсени башка адамдар да сезет. Анткени оратордук өнөрдө жакшы бир термин бар, бул мета таасир деп коет. Мета сообщение. Адамдын ичиндеги ойлоп жаткан сезимдерин сырттагылар окуп коет экен. Бул нерсе билинбегени менен керек болсо эл алдына чыккан адамды 10 секунддун ичинде кандай адам экенин отургандар да билип коюшат да. Бул карасаң коркуп атат, толкунданып атат, карасаң өзүнө ишенген адам экен деп айтпаса дагы ичинде ошол нерсени сезип коет да. Ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн эгерде айым аябагандай көп нерседен коркуп, тартынган болсо, ал нерсени кайненеси дагы сезет, жолдошу дагы сезет, жана андай адам эмне кылат? Андай адамдын үстүнөн гана караш керек болуп калат да. Ал адамга, ал кичинекей баланын позициясында болуп калат да. Мени коргоңуз, мени дайыма коргоп туруңуз деп, анан жолдошу коргойт, эч жака жибергиси келбейт, албетте кайненеси дагы так эле ошондой мамиле кылат. Ошого бул дагы психологиянын бирден бир чоң багыты транзакттык анализ деп коет. Мисалы үчүн адам баласы дайыма же кичинекей баланын позициясында, же болбосо подросток
деп коет, же болбосо родитель, ата эненин позициясында болот дейт. Так ошол жактан биз взрослыйдын позициясына өзүбүздү өстүрүшүбүз керек. Бул үчүн ар бир адам өзүнүн индивидуалдуу жолун өтөт. Эмесе ушул индивидуалдуу жолдун кичине бир ыкмаларын айтып өтпөйсүзбү? Негизи мындай да, айым кыз киши бөлөк үй бүлөнүн кызы деп коет го. Ооба, биз бөлүнөбүз сөзсүз түрдө. Анан кайын журтка биринчи учурда биз сый мамиле кылышыбыз керек. Бул менин позициям, сыйлашыбыз керек барган жерибизде. Анткени менин кайненем менен кайнатам бул менин жолдошумдун ата энеси, туурабы? Ошондой. Анан дагы бир чети мен өзүм эң улуу баласына үй бүлөдөгү эң улуу баласы да менин жолдошум. Ошого биз ошол замат бөлүнүп кеткенбиз. Ошого мүмкүн мен кайненеси менен чогуу жашаган кыз келиндердин жашоосун такыр түшүнө албашым дагы мүмкүн. Бирок 2 айлап, 3 айлап чогуу жашаган учур деле болгон да. Ошол бул учурда мен мисалы үчүн эгерде каалап жатсам бир нерсени, ошону ачык айтканга аракет кылчумун да. Апа, ушундай болуп атат. Анткени кайын журтта жүргөндө деле онлайн багытта иш алып барып, балдарымды караттырып, өзүмдүн кайненем менен кайнатама иштеримди уланта берчүмүн да, башка бөлмөгө кирип. Ушундай болуп атат, ачык эле айтыпчы. Анан айтып атканда биз сөзсүз түрдө эмне үчүн ал нерсе мага керек экенин айтышыбыз керек да. Бул нерсе мага керек, бул менин жумушум, бул жумушту көптөн бери аткарып келе жатам, жана азыркы күндө ушул онлайнга карабастан уланып жатам деп айтып, анан кийин албетте бул жумушум аркылуу мен үй бүлөмдү дагы багам, албетте деп жалпы кызыкчылыкты дагы айтыш керек да. Анан сезимибизди, оюбузду ошол ачык жеткирүү. Бул мага керек, бул меники деген нерсени айтуудан уялбашыбыз керек го дейм да. Анан жок, бул ушундай эле деп күмөн саноо менен сүйлөгөндө бул нерсе дагы туура эместен мурун мындай түшүнбөй калышы мүмкүн да. Эмне үчүн буга керекпи же кереги жокпу? Өзүнө кереги жок нерсеге мага эмне кереги бар дейт да. Анда балдарын өзү эле карап иштебей эле койсун деген позицияда болот да. Эң сонун кеңеш айттыңыз. Бул баарыбыз үчүн да сабак болсун иншалла. Анан Нуржахан эже, сиз ушул тармакка сиз өзүңүз кантип келип калдыңыз эле? Учурунда сизде да ушундай сүрдүү, толкундануу деген болду беле? Анан ораторлук, чеберчиликти кантип тандап калдыңыз? Чоң рахмат. Негизи сүрдүү албетте болот. Анткени мен дайыма жаңы билбеген аудиториялардын алдына чыгып турам. Ошол маалда болот, бирок аны бир сүйлөгөндөн кийин ал сүрдөө сезими рахат сезимине айланат да. Бул нерсе мага жагат, бул нерсе мага рахат, аябай жагымдуу сезимдерди алып келет. Бирок эң башында эң биринчи менин сүйлөгөнүм ийгиликсиз сүйлөө болгон. Бул 10 жашымда мектепте күз ханышасы деген иш чара болот барыбызда. Бүгүнкү күнү барбы жокпу билбейм, бирок ошол күз ханышасына алып баруучу катары, өзүмдүн классымдын алып баруучусу катары суранып атып болгом да. Мени кылып коюңузчу суранып. Анткени мен боюм аябай кичинекей, классымдагылардан чачым да кыска болчу, анан алып баруучу, ал бою узун, ушундай кыз болуш керек болчу да. Анан бирок болбой атып сурангам. Сөздөрдүн баардыгын аябай жакшы жаттагам. Ушунчалык бир эле сөздү айтканда калгандары андан ары уланып кетчү да. Ушунчалык жаттап алгам. Эл алдына чыктым. Бул спорт залда болуп аткан. Спорт залда жык толуу адам, 100дөн ашык адам, алдыда калыстар тобу отурат, бүт мугалимдер. Саламатсыңарбы деп айткандан кийин калган сөздөрдүн баарын унутуп калгам да. Калган сөздөрдүн баарын унутуп, эч эсиме келбейт да. Ошол маалда баягы уялганыма башымды жерге салып, анан капкараңгы болгондой сезилди да. Зал же свет өчүп калдыбы деп ойлодум, бирок бул менин элестетүүм да. Свет жарык өчкөн жок. Баардыгы ошондой эле. Бирок мен ошол учурда аябай ыңгайсыз абалда болдум да. Сөзүмдү унутуп калдым. Ичимде ойлор, классымдагы классташтарым баардыгы эмне дейт, эжейим эмне дейт, буларга уят болдум деп. Мындай бир зал оңго, солго жылгандай болду да ошол убакта. Билбейм, бир кезде ошо классташым четке алып барып мени чыгарып койду. Ошол нерсе дагы баягы эсимде жок экен да. Анан бир кезде карасам четте туруп калган экенмин. Бул нерсе эмнеден болушу мүмкүн? Бул биринчи жолу чыкканым көпчүлүктүн алдына. Бул аябагандай толкунданганым. Ал учурда биз эмне деп, толкунданба деп эже айтат, бирок кантип алды толкунуңду кетиришиң керек деген нерселерди ачык айтпай койгон болуш керек дейм да. Ораторлук өнөр өзү деле Кыргызстанга келгенине бир 10 чакты жыл болуш керек. Аябагандай терең изилденип, азыркы күнү баягы өсүп өнгөнүнө дейм да. Ошого бул нерсени кечиресиздер, толкунданууну кантип кетириш керек, ал болгондо өзүңдү кандай алып жүрүшүң керек деген нерсени эч ким айткан эмес да ошол убакта. Бул мен үчүн аябагандай чоң сабак болгон.
Бул сабактан улам өзүмө кайрадан мен мындай максат койгом да. Мен көбүрөөк чыгышым керек депчи. Көбүрөөк чыгышым керек, көбүрөөк сүйлөшүм керек, анткени тажрыйбам жок депчи. Мен кичинекейимде комуз чертип, ушу кичинекейимде музыкалык мектепке берип койгон үчүн эл алдында чыгып эле жүрчүмүн, комуз чертип чыгып жүрчүмүн, бирок сүйлөп биринчи жолу чыккам да. Экөө башка нерсе болуп калат экен. Комуз черткенде отуруп чертесиң, мындай ыңгайлуу да, а сүйлөгөндө турушуң керек. Элдерди карашың керек. Ошол нерсе. Бирок дагы бир нерсе, бул жактан көрдүңүздөрбү, адам баласы дайыма кандайдыр бир иш жасагандан кийин өзүн урушканды жакшы көрөт да. Карасаң, можаган мындай кылдың, ушундай кылдың деп жемелеп, урушуу деген нерсеге биз профессионал экенбиз да. Ал эми өзүбүздү мактоодо биз профессионалдуулугубузду өстүрүшүбүз керек экен. Ошол учурда менин класс жетекчим аябагандай жакшы эже экен. Мен урушкан жок, урушат деп ойлодум да. Макул боло берет деп койду. Ошол сөзү дагы мен ойлойм, кайрадан мен алып баруучулукка киришип, ошол мектепте, жогорку окуу жайларда улантканыма жакшы өбөлгө түздү го деп ойлойм да. Жакшы. Кудайга шүгүр, азыр кандай сонун элдиктерди аркалап отурасыз. Бул дагы чоң жетишкендик. Алдыда сизге дагы бир ийгиликтерди дагы да арттырыңыз, бийиктиктерге жетишиңизди каалайбыз. Дагы Нуржахан эже, эми ушул ораторлук же сүрдү жеңүүнүн дагы бир жолдорун бышыктап айтып өтсөңүз, кеңештериңизди айтып өтсөңүз, биздин көрөрмандарга, угармандарга балким тапшырма да бересиз. Ошол тапшырмаларды аткаруудан улам өзүнүн сиз себептүү өздөрүнө бир өзгөрүштөрдү алып келеттир деп ойлоп атам. Чоң рахмат. Биринчиден, толкундануу сезими көрсө бардыгыбызда болот экен. Ар бир адамда болот, бирөөдө көбүрөөк болот, бирөөдө азыраак болот, бирөө анын толкундануу андан ары ашачап толкунданууга өтүп кетет, бирөөндө ал нерсе кайрадан ырахат сезимине айланып кетет да. Так ошол сезим бизде болуш керек. Толкундануу ошол бизге жагымдуу бир сезим берүүчү нерсеге өтүш керек да. Ал үчүн өздүк балоону көрсө жогорулатышыбыз керек экен. Эл алдында сүйлөө мындай оңой көрүнгөнү менен чындыгында бир аз адамды стресске алып келет да. Стресске алып келет. Көпчүлүктүн алдына чыгыш керек, жалгыз чыгышым керек. Мен өзүмдүн коомчулугуман, өзүмдүн турган ушул чөйрөмөн чыгып баратам. Мен азыр коопсуздук нерсе болот деген ойдон арылышыбыз керек да. Бүгүнкү күнү бардыгы сонун, бардыгы жакшы. Сиз жөн гана сүйлөгөндө чыгып атасыз. Сиз ал толкунданганга чейин андан көрөк сүйлөгөн сөзүңүздүн структурасын, маанисин, маңызын, аны жеткирүү ыкмаларына көбүрөөк көңүл буруңуз. Ал нерсени да өздөштүрсө болот албетте. Жана мээбизди алдаганга аракет кылышыбыз керек. Күйлөнтүшүбүз керек өзүбүздү жакшы сөздөр менен, жакшы ойлор менен. Чыгып баратамбы эл алдында, мен азыр сонун сүйлөйм, колуман келет деген нерсени кайра-кайра кайталап айтып беришибиз керек. Сыртка эмес, бир окуучум сыртка айтыптыр да, бул жерде мага баарыңар жагасыңар деп элдин алдына чыгып баратып, аны ичибизден айтабыз. Жана айтып кетчү нерсе, өзүбүздүн баалуулугубузду жогорулатышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн өзүбүздүн жеңиштерибизди эстегиле, бул силерге тапшырма катарында болсун, жашоодо болгон жеңиштерибизди эстеп, аларды жазып чыгуу. Бул жеңиш десе эле көпчүлүгүбүз мен медаль алдым, мен дагы бул спортко катышып орун алдым дейбиз, бирок андан тышкаркы дагы мүмкүн бул психологиялык жеңиш болду. Сиз чындап эле коркуп аткансыз, бирок бир кадам жасадыңыз. Сиз аябагандай жабуу кадам болчуңуз, бирок ачылдыңыз. Мына ошол нерсенин бардыгы жеңиш. Ошол нерселерди тактап айтканда жеңиштерди жазып чыгуу, жазыш керек да, деталдуу түрдө кандай болгон, кандай эмоцияга ээ болгонсуз, кандай жыйынтыкка келдиңиз. Ошондо бул сизге кошумча дем күч берет. Бул баалуулугуңузду жогорулатат. Окуп чыккандан кийин, мен ушундай адам экенмин да. Демек мындан өйдө өсүшүм керек, мындан ары өсүшүм керек деген ойго келесиздер. Чоң рахмат. Нуржахан эже, бүгүнкү биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн да сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эфирибиз дагы жыйынтыктап баратат. Эмесе биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди дагы айтып өтсөңүз. Анан ушуну менен эфирибизди буюрса жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат. Ошо бүгүнкү абдан жакшы теманы сыртка чыгарып, ушул долбоордун алкагында, айымдар ааламы долбоорунун алкагында жакшы теманы берип жатабыз. Сиздерге дагы пайдасын тийгизет деген ойдомун. Анан менин сиздерге каалоо тилегим бул кичинекей кадамды бирок күн сайын жасап туруу да. Анткени суу ташты оет деп коет го, эгер тамчылап урса деле канча бир убакыттан кийин ал оюп коет да. Ошол сыяктуу эле биздеги болгон профессионалдуулук ал жылдан жылга өсөт экен. Жылдан жылга өсөт. Ошого бир максат койдуңузбу? Ошол максатка кичинекей кадамдарды күн сайын жасап туруу. Иш жүзүндө өзүбүзгө далилдейлик. Сөз менен баштайлык, анан иш менен аны бүтүрөлүк.
Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн сизден да Аллахым ыраазы болсун. Ишиңизге ийгилик да бир жолу. Кадырлуу көрөрмандар, мына ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүн бизде ораторлук өнөр тренери жана ошондой эле ырчы жергиликтүү кеңештин депутаты Нуржахан Асылбашева болуп өттү. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.